Борбор каланы электр энергиясы менен камсыздап келген Бишкек электр тармактар ишканасында 1200-гө жакын кызматкер иштеп келет. Ар бир ишкердин эмгеги маанилүү, себеби азыркы жашоону электр энергиясыз элестетүү мүмкүн эмес. Кабарчыбыз бул тармакта эмгектенген кызматкерлердин ишмердүүлүгү менен таанышып келди. Эртең мененки саат 8. Дал ушул убакта Марат Кончбеков Бишкек электр тармактары ишканасына жумушка келет. Иш күнү жетекчиликтен айтылган тапшырманы аткаруу менен башталат. ОДГ-610 Восточный рестен дефект келип түштү. Резервный связи дефект болуп атты. Ошол боюнча барып устроение этип келиңиздер. Марат Кончбеков бул кесипти аркалап калгандын себеби бар. Атасы, апасы жана туугандары электр тармагында иштеп, эмгек сиңирген. Ата жолун улап, диспетчердик жана технологиялык башкаруу каражаттарын кабелдик башкаруучусу болуп, 10 жылдан бери иштеп келүүдө. Мен бул энергетика системасына келип калгандын себеби, бирден бир себеби үй бүлөгүмө байланыштуу. Папам да ушундай системада иштечү. Бул жумушка келечекти нарында Восток Электрада иштечүмүн, Нарын филиалында. А жерде 2014 жылдан 2023 жылга чейин эмгектенип келдим. Бул Бишкек ПЭСке которулуп келгениме 1 жыл болду. Ал Бишкек электр тармактар ишканасына караган 48 көмөкчөрдөн 3 райондук электр тармактары электр энергияны сатуу кызматы жана түзүмдүк бөлүмдөрдөн байланыш кабелдерин жана сигнал рацияларын тейлейт. Биз бүгүн эртең менен жетекчиден тапшырма алдык. Бишкек ПЭСте диспетчердик служба менен Восточный рестин ортосунда резервдик байланыш үзүлүп, ошону ордуна калыбына келтириш үчүн мына азыр жеринен текшерип көрөбүз. Ошону бул болсо биздин курал жарак, ушу атайын прозвонка кылыш үчүн өзүбүз алганбыз. Бул жерден ошо барбы тияктан бияка чейин байланыш барбы текшерип, анан мындан аркысын буга чейин диспетчер менен сүйлөшүп текшеребиз. Алло, салам алейкум. Связьтан келдик эле байке, связь текшерип атабыз. Жакшы эле болуп атат да, биз тараптан шум жок, эчтеке жок. Так, связь өтүп атат, построение шум жок, баары жакшы, нормально. Ден соолук өмүр булагы. Дал ушул уранды карманган Марат Кончбеков футзал боюнча профессионалдуу спортчу. Ал бул спорттун түрү боюнча Нарын командасында ойноп келет. Азыр кесиптештери менен машыгып, ар кандай мелдештерге катышууга даярдык көрүүдө. Азыр көрүп тургандай бул поля өзүбүздүн мекеменин ичиндеги жайгашкан поля. Бишкек электр тармактар ишканасынын өзүбүздүн футбол командабыз бар. Мына көрүп жаткандай азыр балдар ошо оюн үстүндө. Мына жазында буюрса жаңы турнирлер башталат. Жаңы сезон башталат, ошол жакка да мына жаңы команданы алып чыгып ойнойлу деп пландарды коюп атабыз. Диспетчердик жана технологиялык башкаруу бөлүмүнүн ишмердүүлүгү Бишкек электр тармактар ишканасына өтө маанилүү, себеби көмөкчөрдондордун бири-бири менен байланышын ушул кызматкерлер камсыздап келет. Биздин бөлүмдө жалпы 20 кызматкер иш алып барат. Биз основном кабельный линия связи деп коет. Ошол кабелдер эгер повреждение болуп турган болсо, ошону өз убагында оперативно барып дефектилерди устранить этебиз. Андан сырткары телемеханика деген бөлүм бар биздин ичибизде. Ал бул телемеханика бул ушул подстанциялардын ичиндеги болгон информацияларды бул жердеги диспетчерский пунктка жеткирүү. Биздин основной кызматыбыз ошол. Бишкек электр тармактары ишканасында жалпы 1200-гө жакын кызматкер иштейт. Ишкана Бишкек шаарын жана Сокулук Аламүдүн райондорунун айрым жерлерин электр энергиясы менен камсыздап келет. Тилек Айталиев, Калыс Сакибаев, ЛТР, Бишкек.